Жыл башында доллардын наркынын кескин жогорулашы прогноздолгон. Бирок көпчүлүк божомолдорго карабай, доллар күтүлгөн чекке жеткен жок. Валютанын рыногундагы ахвал боюнча биз бүгүн Жия бизнес ассоциациясынын төрагасы Темиралиев менен талкуулайбыз. Саламатсызбы, Өмүрел? Валюта рыногун биз акыркы учурда аба ырайын караганда эле карап божомолдоп калдык окшойт. Көбүнчө ушул ахвалга менимче көпчүлүктүн дүрбөлөң таасир берип жаткандай. Тилекке каршы азыр Кыргызстан өзүбүздүн сом валютабызга элдин ишеними кетип калган. Элден сурасаңар, мисалы 1 жылдык, 2 жылдык же 3 же 4 жылдык мөөнөттө кайсы валютада кармайсыңар десе, биздин элибиз же болбосо доллардан кармашат, же болбосо бул жерде, малда, же болбосо автомобилдерде кармайт да. Анткени жергиликтүү биздин өзүбүздүн валютабызга ишеним жок. Эмнеге ишеним жок? Анткени биздин биринчиден Кыргызстан аябай кичинекей мамлекет, аябай көп импорт алабыз. Импортко болсо доллар колдонулат, өзүбүз болсо сыртка эчтеке деле сатпайбыз. Сыртка илгертеден жанагы реэкспорт менен сатчубуз, Кытайдан келип аткан товарларды, андан кийин мигранттардан келип аткан акчалар бар болчу, ошолорду колдончубуз, сырттан келип аткан долларларда. Эми ушул эки статья азыр азайып калган үчүн Россияда проблема болуп атат. Экинчиден Кытайдан да реэкспорт болбой калды, таможенный союзга кирип атабыз. Эми бизге Кыргызстанга кире турган доллар калбай деле калды да. Бирок Кыргызстандан чыгып аткан доллар аябай көп. Анткени биз тамак аш жеп атабыз, аны долларга сатып алып атабыз, кийим кийип атабыз, аны долларга сатып алып атабыз, машина айдап атабыз, аны да долларга сатып алып атабыз да. Ошондуктан долларга аябай чоң талап бар бир четинен, экинчи четинен болсо жана биздин сом Кыргызстан өзүнөн долларга товар сатпаганыбыз үчүн доллардын талабы биздин кыргыз сомубузду аябай катуу эле басып салып атат да. Ушул учурда эле Улуттук банк бир нече жолу интервенция жүргүзүптүр. Апрель айынын ортосунда эле долларды белгилүү өлчөмдө сатып алыптыр. Ушул таасирлер канчалык натыйжа берип жатат? Валютный интервенция кылып аткан национальный банктын. Мисалы биз бирөө грипп менен ооруп калса, анан жана терафлю ичип туруп температурасын түшүрүп коет го. Ошо температурасын түшүрүп атканда таасир тийгизет да. Негизинде болсо жана убактылуу да. Аны мисалы бир адам ооруп калса, ага да эң чоң реальный бир неме бериш керек да. Дары бериш керек. Мисалы аябай катуу ооруп калса, ага антибиотик бериш керек. Национальный банктын берип атканы бул парацетамол да. Жана немени жарды түшүрүп коет, ошо температураны түшүрүп коет, ошол эле. Негизи Кыргызстанга эгер биз деген амбициозный өзүбүздүн алдыбызга бир максат коюп алып, мисалы биз доллар сом деген 60тан түшпөш керек, 50дөн түшпөш керек, же 40 болуш керек, 45 болуш керек десек, бул деген экономиканын ичине структурный өзгөртүүлөрдү киргизиш керек да. Структурный өзгөртүүлөр деген кандай? Кыргызстан өзү бир товарларды же болбосо услугаларды чет өлкөлөргө сатып, ошо аркылуу доллар таап башташ керек. Эгер биз эч нерсе чет өлкөлөргө сата албасак, доллар каяктан келсин? Мигранттардын акчасын тиктеп отура берсек, ал убакыт уже өтүп кетти. Реэкспорттун Кытайдын товарын алып туруп Кыргызстандан Өзбекстанга, Казакстанга саткан, ал убакыт өтүп кетти. Эми өзүбүз же кайра иштетүү секторун көтөрүшүбүз керек, же болбосо жашыл чарба жана дыйканчылык секторун көтөрүшүбүз керек. Эчтеке мындан көтөрүлбөй калса, Кыргызстан айткандай эле долларга талап түгөнбөйт. Анткени машинаны, кийим кечени баарын эле биз Кытайдан болобу, Турциядан болобу, Америкадан болобу баарын сатып ала беребиз, доллар кете берет. Кыргызстандын ичине келе турган доллар жок. Ошондуктан эгер национальный банктын стратегиясы жана золотовалютный резервтерди ошонун үстүнө отуруп алып эле, анан кээ бирде интервенция кылып турам, же болбосо эптеп ушу жайга чейин чыдасам деп иштесе, анда бул стратегия эмес, бул неме реактивный выбор болуп калат да. То есть проблема бар, биз бир парацетамол таштап койдук, кичине деп бир айга, 2 айга эс алып калдык. Эгер 1 жылдык, 2 жылдык, 3 жылдык, 5 жылдык мөөнөттө карасак, биз аябай эле бир катуу, аябай эле тынчсыз бир убакытка кирип баратабыз да. Шайлоого карата дагы Улуттук банк сомдун наркын кармап же мындан бир аз көтөргөнгө аракеттер көрүшү мүмкүн да, жасалма жол мененчи. Ушул кийин шайлоо бүткөндөн кийин бизге кандайдыр бир терс таасирлерди алып келбейби? Туура сурап атасыз. Эми Улуттук банктын кылып аткан иши, негизи Улуттук банк бул экономика үчүн иштеш керек, жалпы эл үчүн иштеш керек. Бирок тилекке каршы, менин оюмча, Улуттук банк азыр бул политика жана саясий бир максаттардын артынан чуркап жүрөт да. Эң биринчи кайсы саясий максат болот? Бул долларды токтотуш керек. Мисалы 60тан өспөсүн же 65тен өспөсүн деп өйдөдөн бери мындайдан бир суроо келсе, сураныч келсе, ошо менен Улуттук банк кармаганга аракет кылып атат да. Эми макул аны кармайт, эмнеге андай суроо келип атат, баарыбыз түшүнүп атабыз, саясатчылар. Эгер мисалы доллар көтөрүлүп кетсе, эртең эл нааразычылык көрсөтүп туруп почтка чыгып кетиши мүмкүн. Ошол болбосун деп Национальный банкка өйдөдөн келип атат, 65тин үстүнө карма.
Эми улуттук банк макул дейт дагы, анан эмне кылат? Эң биринчи резервин корото алат, бирок резерви түгөнүп баштады. Анан экинчиден эмне кылат? Искусственный экономиканы бар токтотуп салат. Кантип токтот? Учетный ставка деген бар, ошону көтөрүп атат. Обязательно резервный требование бар, аны көтөрүп атат. Анын баарын көтөргөндөн Кыргызстан экономикасында сом калбай калат да. Сомдун баарын чыгарып алды. Искусственное предложение сомо түшүп кетти. Ошондуктан курс токтоп калды. Бирок бул эмнеге таасир берет? Аябай экономикага терс таасири бар. Элдин баары бартерге өтүп баштайт. Азыр мисалы жана курулуш компаниялардан болобу, же башка чоңураак компаниялардан карасаңар, баары эле бартерге өткөн да. Мен сага цемент берейин, сен мага машина берсең, мен сага арматура берем депчи. Бул улуттук банктын жана кыска мөөнөттө саясий максаттарга жетип аткан иши, бирок эгер стратегиялык карасак, 1 жылдык, 2-3 жылдык карасак, же сиз айтып кеткендей, мисалы азыр шайлоолор өтүп кеткенден кийин, же туристтик сезон өтүп бүткөндөн кийин, агросезон бүткөндөн кийин биз аябай катуу жемеге периодко киребиз да. Азыркы спекуляциялык фактор түзүлдү деп айтышат. Ошондой учурда доллардын, валюталардын наркынын өйдө ылдый секирек эмес, бир туруктуу бир наркка четке жеткени маалым деп айтышат да. Ушул эгерде мисалы азыркы секириктер канчалык терс таасирди алып келет жалпы экономикага, андан сырткары ушул туруктуулукка кантип жетсе болот? Эми сиз айтып кеткендей, бизде азыр спекуляция дегенде, целенаправленный спекуляция Кыргызстанда жүрүш аябай кыйын эле. Анткени чоң спекуляция кылам десе, бул неме болуш керек да, жана орусча айтканда горячий капитал деп коет. Ал горячий капитал хедж фонддордон келет, анан чоң жана игроктор бар. Эми негизи көп колдонгондо ушу хедж фонддор колдонушат да. Хедж фонддор ошо бир мамлекетке кириш үчүн ал мамлекеттин финансовый сектор аябай өнүккөн болуш керек. Биздин финансовый сектор деги эле өнүккөн эмес, ошондуктан биз анда чоң шокторго тийише албайбыз. Экинчиден, спекулятивный капитал буяка кирбейт, эмнеге? Анткени биздин мамлекет жана экономикасы аябай кичинекей. Спекулятивный капитал дегенде бир мисалы 1 миллион, 10 миллион, 7 миллион доллар менен обменкалардан бирөө иштеп коюшу мүмкүн, же болбосо жанагындай шайлоонун алдында бир кичинекей өйдө ылдыйлар болушу мүмкүн да. Бирок мындай интервенциялар, жана спекулятивный капиталдык, ал чоң мындайдан таасир тийгизбейт бизге. Доллардын жана сомдун курсуна чоң таасир тийгизбейт, кыска мөөнөттө эле тийгизиши мүмкүн, и то андай аябай чоң немелерге, значениялерге кетпейт да. Бирок качан бул токтолот? Сиз айтып кеткендей, жана выборлор биз азыр шайлоону өтүп бүткөндөн кийин, анан жана биздин көлдүн сезону бүткөндөн кийин, анан жашылча неме жемиштердин баары сатылып бүткөндөн кийин, көбүнчө контракттар бүткөндөн кийин, андан кийин уже токтолуп баштайт. Токтолуп баштайт дегенде кандай болот? Бул кайра көтөрүлүп баштайт менин оюмча. Анткени бир доллар менен сом бир калыпка узун мөөнөткө келиш үчүн бул структурдук изменениялар керек да. Азыр жана структурный изменениялар болуп атат. Ал кандай болуп атат? Доллар мамлекетке аябай аз келип атат, бирок мамлекеттен көп кетип атат да. Ушул немени, ушул проблеманы биздин өкмөт болобу, же болбосо бизнес сообществолор болобу, же негизи өлкө өзү чечмейинче бул проблема кала берет. Бул эч жака проблема качып кетпейт. Азыр айтып кеттиңиз, бул күзгө, кышка карата да улантылат депчи. Ансыз деле бул былтыркы жылдан бери уланып келатат, бул валюта рыногунда туруксуздук. Бул өтө узакка созулган жокпу? Мисалы үчүн рубльдин курсун эле карасак, бир жыл ичинде рубль 41% арзандап тур. Биздин сом болсо 19%ке төмөндөптүр. Бул эми рубльдин көтөрүлүп түшүп кетиши бул неме болуп атат да, нефтке зависимый болот да. Бирок эми ал Россиянын экономикасынын баары эле нефть болгон үчүн, природный ресурстар болгон үчүн ошого тиешелүү болот. Кыргызстанда болсо андай таасир эчтеке тийиспейт. Бизге эмне таасир тийгизет? Бул жана мигранттардын переводдору, жана внешний торговый баланс, бул Россия менен Казакстан менен болгон да. Эми пока Россия менен Казакстан бутуна туруп гүлдөп кетмейинче, Кыргызстан ушул боюнча кыйналып жүрө берет. Эгер бир эртең бир керемет болуп кетип, анан Россиянын экономикасы көтөрүлүп кетсе, анда Кыргызстандын сому да туруктуу бир неме калыпка келет. Тияк болсо рецессиядан чыкмайынча Россия менен Казакстан, Кыргызстанда биздин сомубуз долларга каршы аябай неме төмөн немелерде болот да, значениялерде болот.